Али Токтакунов баштаган митингдин артында кимдер турганы ачыкка чыкты. Көрсө баягы эле бузуку Азаттык экен. Митингчилердин артында Казакстандагы Азаттыктын директору Торокул Дооровдун аялы Газбүбү Бабаярованы байкасаңар болот. Азаттык бекеринен көп өлкөдөн куулуп черный списокко түшкөн эмес экен. Биз да тезинен аларды жок кылбасак, анда алар бизди, кыргыз элин жок кылышат. Азаттык жабылуусун талап кылалы. Тахмина Аттокурова. Батыштын Отунбаева баштаган мусорлары кайрадан элдин башын айлантып баштады. НПОчу бузукулар жана Американын кулдары Кыргызстандын тынчтыгын бузуп, кан төгүп, элдин ынтымагын келтирип, акырында Сириянын кейпин кийгизүүнү максат кылууда. Алардын башында экс-президент Роза Отунбаева, анын кол жоолугу гей-парадчы Улан Үсөйүн, Азаттыктын журналисти Атамбаевдин фейки Али Токтакуновдор жанданып баштады. Садыр Жапаров президенттик кызматына киришкенине эми 20 күнгө жакындап калды. Баш аягын жыйып, эми эле киришип баштаганда батышчыл иттер тиш салып, элдин пикирин тескери буруп жатышат. Ар жумада чыгып митинг кылып, талаптарды коюп, булардын кыларга иши жокпу, же көп акчылар келип, ошону актап жатышабы деп ойлоп жатам. Булар эптеп эле башаламандык болуп, бийлик НПОчу батышчыл агенттерге өтүшү керек, же мамлекетте согуш чыгып, талкаланып жок болушун көксөшөт. Тилеги таш капкыр бузукуларды эркелетип митингге чыгарбай, күч органдары камап, Роза Отунбаевасын баш кылып жок кылбаса, кийин кеч болуп калат. Тилеги жаман чөйлөр тынчыбайт. Айнура Кочкорбаева. Чыныгы патриот сөзү менен эмес, иши менен далилдейт. Атамекен, бул жан дүйнө туткунда калган ажайып жай. Вольтер. Эр жигиттин ичине эр токумду ат батат, деген кыргыз. Башка мүшкүл иш түшкөндө мүңгүрөп калбай, тескерисинче эли жери үчүн кашыктай ганын аябаган эр жигиттин мырзалык сапаты деп билебиз. Элдик генерал Курсан Асанов, эң негизгиси оор абалда, элим менен бирге болуп, тынчтык, туруктуулукту орнотууга кошкон салымым үчүн сыймыктанам жана эч качан өкүнбөйм деп айтканы бар. Октябрь окуясы боюнча мыйзам жападан жалгыз Курсан Асановго иштегени акылга сыйбагандык, калыстык кайда. Патриоттук дух бизде сокур кылбашы керек. Мекенге болгон сүйүү бул сокур кумардан эмес, ачык айкын акылдын аракети деп Карамзин айткандай, айрымдар патриот деп көкүрөк каккылап, өлкөгө күйүмүш өткөндөрдү түшүнүп алып жатышат. Бул чоң жаңылыштык. Эли жерине берилип кызмат өтөгөндөр сөзү менен эмес, иши менен далилдейт. Мекенге болгон сүйүүнү иши менен далилдегендер камакта олтурганы туурабы? Генерал-майор Курсан Асановду калыстык менен акыйкат карап актап чыгарса, элдик генералды сүйлөтүү акылын иштетип күчүн алалы. Анын мезгили келип жетти. Динара Асылбекова, журналист, Булак чындык чекит медиа. Текебаев Курсан Асанов боюнча билдирүү таратты. Өмүрбек Текебаев абактагы ИИМдин мурдагы орун басары Курсан Асанов боюнча пикирин билдирди. Бул тууралуу Жалбырак ТV жарыялады. Курсан Асанов өзүнүн баатыр экенин көрсөттү. Бийликтин адамдары, министрлер качып кеткенден кийин ИИМди колго алып, мамлекетте уурдап тоноолор болбосун деп туруктуулукту орнотту. Азыр аны ИИМди басып алды деп баскынчы, террорист катары көрсөтүүнүн кереги жок. Ал Ош окуясында да баатырлыгын далилдеген. Аны үй камагына чыгарыш керек. Экинчи жактан ал президентке оппонент болуп шайлоого катышкан. Ошондуктан аны абакта отурушу президентке аброй алып келбейт, деди Текебаев. Булак медиа центр чекиткейжи. Октябрь окуясына катышкандарга баатыр наамы берилиши боюнча президенттин аппараты позициясын айтты. Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат катчысы Галина Байтерек Кыргыз үмүтү бирикмесине жооп берди. Бул тууралуу Байтерек 24 чекиткейжи маалымат агенттигине билдирген. Октябрь окуясына катышып кандайдыр бир жаракат алган ар бир жаранга тиешелүү жардам берилип келет. Алар керектүү медициналык жардамды да алууда. Алардын Октябрь революциясынын баатыры наамын берүү боюнча президент Садыр Жапаров өзү кийин маалымат берет, деди Байтерек. Булак коом чекит пресс. Мигранттар Россияга кайтып кетүү мүмкүнчүлүгүн күтүшүп, маселенин чечилишин күтүп жатышат. Бул тууралуу Кыргызстан Урал ассоциациясынын төрайымы Гүлшан Долонбаева онлайн конференция учурунда билдирди. Анын айтымында өткөн жылы карантинге байланыштуу миңдеген кыргыз жарандары мекенине кайтууга аргасыз болушкан. Бирок алар жакынкы аралыкта алар үчүн жумуш орундары түзүлөт деп күтүшпөйт. Ошондуктан адамдар Россияга кайтып кетүүнү каалашат.
Убадалар бул убадалар, бирок адамдар үй бүлөсүн, балдарын багышы керек. Ошондуктан мигранттар Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапарынан маселени чечүүнү күтүп жатышат. Жумуш берүүчүлөр ансыз деле күтүп жатышат. Алардын Россияда жумуштары бар, деди Гүлшан Долонбаева. Ошол эле учурда ал акча которуулардын көлөмүнө коюлган чектөөлөрдү алып салуу маселеси ишкерлер үчүн дагы деле актуалдуу экендигин белгиледи. Булак факт чекиткейчи. Ташиев Кыргызстанга келе жатабы? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Германиядан Кыргызстанга келе жатканын Фейсбуктагы Баян Би аттуу колдонуучу маалымдады. Анын айтымында Ташиев аман-эсен оорудан арылып жолго чыккан. Алланын кулагы сүйүнсүн, Камчыбек агабыз аман-эсен оорудан арылып, эли үчүн кызмат кылууга келе жатыптыр, дейт ал. Булак медиа центр чекиткейчи. Ассалам алейкум. Садыр Нуркожоевич. Ар кайсы ушакка мурдуңар тыкпай, мурдуңар чукпай, дети чегараны чечпейсиңер өтөрө. Күнүгө чалып атат деп жакта жарандарчы. Айла жок бизге чалат да, кимге чалат? Эч ким реакция кылбаса, эч ким чара колдонбосо кимге чалат анан? Мына баккерликтер чалуу ызылдап атат. Алимбаев эл аттыр губернатор болуп да, эшекти от кайдаса бокко качат боло бересиңерби качанкыга чейин. Нормальный кадрлар турса тандагаңар ошол. Турат толтура кадрлардан прилагать этип атсак, бир уч мафия бар, ошо мафиянын тегерегинде эле азыр өзүңөрдүн айылдашыңар Мусаев генерал майор азыр коопсуздук кеңешинде отурат. Мына таптаза иштеген полковник Капаров тауып салдыңар. Кадр эмесинде саясатында мындай болобу бир реформа деген болобу кадр саясатында. Капкаякта мына могу Гайыпкулов, Шыкмаматов, Калмурзаев, Акылбек Жапаров, Арызбек Булханов, Разахов жеңиштер, Кубанычбек Бейшекеевтер ошолорго сизге туура кадр тандап бербейт да, сизди аңгап барып түртөт. Садыр Нуркожоевич, эртерээк көзүңүздү ачыңызчы. Майка келип алып капкаяктардын мелаштын баарын түшүп катмушак кылган эмне кереги бар? Ошолордун деңгээлинде түшпөй эле койбойсузбу? Ар бирине жооп бересиз, Чегара маселеси эртеңки күнү 100 күн болгондо сизден сурайбыз. 100 күндөн кийин ишти баштайсыз эмес. 100 күндө эмне ишти кылдыңыз, ошого жооп бересиз. Отчетун бересиз. Бүгүнкү кылган ишиңизди. Чегара деген күтпөйт да, чегара деген туугандар, мекенди сүйүү бул ыймандан. Келе мекенибизди сүйөлү. Чегара деген биздин ыйык мекенибиздин бозокосу. Ошону ар кимге төбөлөп тепсертпей. Келгиле достор. Мына маяктагы бир капкаякта Алимбаев, Мусаев, Шаршеев, Разаховтар булар бүт наркобарондор, чегаранын баарын саткандар, бирин-бири эптеп прикрывать эткенге келип атат буларчы. Кайда. Бирин-бири түртмөлөп. Ошонун баарын токтоп коелу Садыр Нур. Сизге үмүт кылганбыз да. Үмүт кылып чыгарганбыз. Кубай талам сизге мындай эбегейсиз түрмөдөн алып келип туруп бир эгемен өлкөнүн башчысы кылып койду. Көзүңүздү ачпайсызбы? Мурдуңузду чукуп отура бербей.